Kim şaladızlar şu vaqtga çeyin özü negisi? Soranmaydı. Soramacı mıktı? Жердеш болгон шалайт. Жердешиңиz болгон үчүн шайлайсызбы? Неге? Биз жердемиз. Жок, бир жерден болсоңуз кандай айырмасы бар? Ал өзү иштей турган адам да, туурабы? Иштей турган адамды ишенесизби ошол адамга? Ушул адам президент болсо, мындай Кыргызстанга бир жардам берет деген үмүт менен шайладыңызбы же мен жердешимди эле шайлап койдуңузбу? Ай, байке, неге андай кыласыз? Байке, кыргызсызбы? Бул жака карап коесузбу? Мына Москвада менин укугум бар шайлоого деген кыймыл жүрүп жатат да. Ушул Москвадан биздин кыргыз жарандар үчүн шайлоо участкаларынын ачылсын деген талап коюп атабыз да. Ошо сиздердин колуңуздар керек болуп жатат. Рахмат чоң. Бул жерге аты жөнүңүз? Метромуз, телефон номерибиз бар. Ушул Москвадан мына биздин кыргыз жарандар үчүн шайлоо участкаларын ачуу жөнүндө бир кол топтоп жатабыз да. Ошого сиздердин колуңуздар керек болуп жатат. Номер бе? Номер жазып керек да. Байке, экимге уруксатпы? Мына бул жака карап коесузбу? Мына Москвада менин укугум бар кыймылы жүрүп жатат да. Менин укугум бар шайлоого жана шайланууга деген кыймыл. Ушул жердеги биздин кыргыз жарандары үчүн шайлоо участкалары ачылсын деген демилге да. Мисалы Кыргызстанда парламент шайлоо болот да жакында, туурабы? Бизде мүмкүнчүлүк жок. Бул жерде бир эле участка ачылган. Ошол участкаларды көбөйтүү максатында сиздерден кол топтоп жүрөбүз да. Мисалы ушул шайлоо участкалары ачылсын деген мындай сиздердин укугуңуздар бар да, ушуну айтуугачы. Сиздер ушул жерде жүрөсүздөр, тиги жакта өздөрү менен өзү эле шайлап коюп атат да. Ошого мисалы сиздердин колуңуздар керек болуп жатат, аты жөнүңүздөр. Дагы кайдыгер карабай Кыргызстандын келечегин колуп атат. Өзү шайлоого катышып көрдүңүз беле? Неге? Жок, мен мына жерден 5-6 баладан сурасам баардыгы катышкан эмес да. Жашыңыз канчада? Өзүңүздүн укугуңузду билесизби? Эмне мисалы биздин бул жерде жүрүп кандай укугуңуз бар? Ошол шайлоо укугуңуз бар экен, неге барбай жүрөсүздөр? Бар эле кайдыгерсиздер да барыңыздар, Азыр бирөө айтат, мен шайлаган мен өзү каалаганын шайлап коёт дейт. Сөз барыңыз, байке. Рахматчым. Неге? Жазып берген. Неге жазып бергенсиз? Айтабыз да. Шайлоо уктумун адамды Бул байке билбейт экен да. Бул жака карап коесузбу? Мындайраак карасаңыз. Мына Москвада менин укугум бар кыймылы жүрүп жатат да. Менин укугум бар шайлоого жана шайланууга деген кыймыл. Ушул жерде кыргыз жарандары үчүн шайлоо участкасы ачылсын деген талап менен жүрөбүз да. Ошого мисалы сиз кыргыздын жаранды болсоңуз, менин укугум бар. Кайдыгер карабай колго берсеңиз. Точно ошондой. Эгер ишенбесеңиз, бул жакта биздин маалыматтар жазып бар мына. Өзүңүз ушул убакка чейин шайлоого катышып көрдүңүз беле? Ким шайладыңызбы ушул убакка чейин өзүңүз? Соранбайды. Сорамачы мыкты? Жердеш болгон шалайт. Жердешиңиз болгон үчүн шайлайсызбы? Неге? Биз жердемиз. Жок, бир жерден болсоңуз кандай айырмасы бар? Ал өзү иштей турган адам да, туурабы? Иштей турган адамды ишенесизби ошол адамга? Ушул адам президент болсо, мындай Кыргызстанга бир жардам берет деген үмүт менен шайладыңызбы же мен жердешимди эле шайлап койдуңузбу? Ай, байке, неге андай кыласыз? Фамилиятыңызды жазасыз, жашаган метроңуз мүмкүн болсо, себеби кайсы метродо көбүрөөк кыргыздар бар, ошого карап туруп ачылышына аракет кылабыз да. Чем кыргыздарга караганда башка улуттагылар аябай көп кызыгып келип сурап атышат да. Биздикилер мындай басып кетип атышат. Буларга кызыгуу бар. Ооба, бизде такыр кызыгуу жок экен. Жок, эми ойгону да бизде да. Келиңиз, сиз маалымат алдыңызбы? Кыргызстан жаранысызбы? Келиңиз, маалымат берет сизге дагы. Колун берге. Колун.
2020 парламентчик шайлоо болот да. Ошол шайлоого чтобы телефон номериңизди жазасыз. Анан бул жерден шайлоо участкаларын аштыруу үчүн биз 10 000 кол чогултуп тапшырышыбыз керек. Саламатсыңарбы мекендештер, биз бүгүн ушул жума намаз күнү ушул жерден менин укугум бар деген кол топтоого келдик. Биз кол топтоодо аябай жакшы жүрдү. Намазга келген балдардын баарысы жакшы маанай менен коюп беришти. Эмнени айтайлы дедик, биз ушуга чейин деле кол топтоп жүргөнбүз. Мен айта турган нерсем ушул кол топтогондо элдин маанайынын өзгөргөндүгү. Мыногу азыркы учурда биз Мадымаровдун колдоочулары биз дайыма күрөшүп келебиз мына канча 2 жылдан бери. Дагы да мындан ары да уланта беребиз. Мына бүгүн ушул проспектиге мирага келген жаштардын баарысы биз колдойбуз. Мына бир эле ушул киши калды, чындыкты айткан ушул киши калды. Жапаровду чыгарышыбыз керек, Мадымаровду колдошубуз керек. Мына ушуга окшогон саясачыларыбызды астыга алып чыгышыбыз керек деп баарысы мына жаштардын ушундай жакшы дух менен, жакшы маанай менен айтып атканы мени ушунчалык толкундатып, сүйүнтүттү. Дагы мындан ары дагы ушундай жаштарыбыз көбөйө берсин. Келечек ушу жаштардыкы. Жаштар дайыма активдүү боло берсин демекчи. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештерим. Менин укугум бар кыймыл боюнча бир аз маалымат бере кете турган болсок, эгерде шайлоо участогу 2000 кишиден ашкан болсо, 2,5 кишиге чейин бир шайлоо участогу ачылыш керек экен. Ошонун үчүн 2017 жылдагы шайлоо кайрадан кайталанбасын Москвада, ошол көрүнүштөр кайталанбасын алдын алалы деген максатта биз 10 000 колду чогултууну максатка койдук, өзүбүз алдыбызга планга койдук. Ошону менен биз бул жерден шайлоо участкаларын ачалы деп ошого чуркап жүрөбүз. Кайтыгер карабастан көпчүлүк баары маалымат алып, келип кол коюп берип атышат. Анан бул жерде айта кетчү нерсе, биз кимдир бирөөнү шайла деп, кимдир бирөөнү колдоо деп биз эч кимди үгүттөбөйбүз. Эч ким колдоого муктаж эмес. Биздин бир гана мамлекетибиз колдоого муктаж. Биз мамлекетибизди колдоп алсак, аябай жакшы болот эле. Шайлоого кайтыгер карабайлы. 5-10 сом акчаны жоготуп алуудан биз коркпойлу, эч качан коркпойлу. 1 айлык айлыгыбызды жоготуп алуудан коркпойлу. Андан көрө биз мамлекетибизди жоготуп алуудан корколучу. Андан көрө биз шайлоого активный катышып, шайлоо менен биз жеңели, заманыбызды шайлоо менен өлкөбүздү көтөрөлү, жүрөгүбүздөгү кимди эңсеген болсо, жүрөгүбүздөгү адамды шайлоого аракет кылалы биз. Биз деген азыр учурда бийликтегилерден капа болобуз да. Креслосун жоготуп алгандан коркот, анан кийин тиге коркот, буга коркот депчи. Негизинде биз өзүбүз деле 5-10 сом үчүн ушу Москвада жүрөбүз. 5-10 сом жоготуп алуудан коркобуз дагы, шайлоого кайтыгер карап коебуз да. Шайлоо бул деген биздин таңдообуз, бул деген биздин балдарыбыздын келечеги. Биз ошого кайтыгер карабастан өзүбүздүн таңдообузду, өзүбүздүн колдообузду ушу мамлекетибизге, өлкөбүзгө көрсөтөлү. Кайсыл бир саясатчы үчүн эмес, биз мамлекетибиз үчүн аракет жасалы, биз дагы ошол мамлекетибиз үчүн салым кошолу деп ушул колду чогултуп жүрөбүз. Сиздерди дагы баарыңыздарды шайлоого активный катышып кетүүңүздөрдү, бул жерде мүмкүнчүлүк болсо элчиликке келип каттоодон өтүп коюңуздарды аябай биз суранат элек. Мүмкүн болушунча Кыргызстанга кетип шайлоого катышканга даярдык көрсөңүздөр. Себеби Кыргызстан ал биздин келечегибиз, биздин балдарыбыздын келечеги. Саламатсыздарбы мекендештер. Мен бул макул эмесмин кыймылда дагы жүргөнмүн, кол чогултуп. Кыргызстанда иштегем буга чейин. Азыркы жакынкы аралыкта шартка байланыштуу ушул жака келип иштөөгө туура келди. Бирок ошого карабастан, мына жумуштан кийин атайын убакыт бөлүп алып, ушундай менин укугум бар акцияга катышып атабыз. Бул акциянын максаты баягы ар бир мигрант өзүнүн укугун билиш керек. Каалаган жерде ар бир дүйнө жүзүндө кайсыл жерде жүрсө дагы өзүнүн укугун колдогонду билиш керек. Биз ушул укугубуз боюнча биз өзүбүздүн жүрөгүбүздү тандаган инсандарды шайлашыбыз керек. Биз шайлоого сөзсүз түрдө катышыбыз керек. Ар бир мигрант консул чотко барып турушуңуздар керек. Сурайм сиздерден, шайлоого сөзсүз түрдө катышыңыздар. Биз ушундай суукта мындай апаларыбыз бардыгы жумуштан кийин убакыт бөлүп алып, ушу келечек үчүн күйүп атышат, ошо келечек үчүн чуркап атышат. Ошо ар бирибиз өз каалообуз менен чыгып атабыз. Бизди эч ким зордогон жок, же бизге акча берген жок. Биздин өзүбүздүн келечегибиз үчүн биз күйүп атабыз. Бизге келечек керек. Биз Кыргызстанга кайтышыбыз керек.
бирөөнүн жеринде биз өмүр бою жашай албайбыз, бирөөнүн акчасын өмүр бою колдоно албайбыз. Ошон үчүн ар бир мекендештерди Кыргызстанга кайтуу үчүн ушундай таза акыйкат жол менен, таза шайлоо менен баардыгыңыздарды чакырып кетет элем.